Республика аймагында чакан ГЭСтерди куруу долбоору дагы да уланууда. Биз азыр Папан суу сактагычынын жээгинде турабыз. Мына ушул суу сактагычтын жээгине Папан чакан ГЭСин куруу бүгүн башталды. Мына ушул чакан ГЭСинин курулушу аземине мезгил кудучасын салуу үчүн Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү катышып отурат. Чакан ГЭС боюнча айта турган болсок, мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы менен ишке ашырылып жатат. 2027-жылын толук кандуу бүткөрүү пландалган. Мына ушул чакан ГЭС толук кандуу ишке түшкөндөн кийин жылына 103 миллион киловатт электр энергиясын өндүрүп чыгарат. Станциянын долбоордук кубаттуулугу 25 мегаватты түзүп, ар бири 12,5 мегаватт болгон 2 гидроагрегат орнотулат. Жылына орточо эсеп менен 103 миллион киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Минкап башчысы белгилегендей, акыркы жылдары мамлекет электр энергиясын өндүрүү маселесине катуу көңүл буруп жатат. Быйыл эле Бала Саруу, Көк Арт, Кайнама ГЭСтери ишке берилди. Садыр Нуркожоевич белгилеп кетти. Биз чакан ГЭСтерди куруу үчүн бардык шарттарды түздүк деди. Мурда мындай шарттар жок эле дейт. Жеке адамдарга дагы уруксат жок, инвесторлорго дагы курууга жок, же өзлөрүбүз курганга мүмкүнчүлүктөрүбүз жок эле деп аябай белгилеп кетти. Урматтуу мекендештер, биз ушу касиеттүү жерде отурабыз. Касиеттүү Сулайман тоосунун этегинде жайгашкан Ош шаарынын суу менен камсыз кылган Акбура дарыясында ГЭС курган жатабыз. Мына азыр болсо Папан суу сактагычында мезгил кутушасын салып, дагы бир чакан ГЭСтин курулушун баштап жатабыз. Бул долбоорлорду ишке ашыруу мамлекетибиздеги электр энергиянын өндүрүү кубаттуулугун көбөйтүп, энергия коопсуздугун камсыз кылуудагы дагы бир кадам болуп саналат. Чакан ГЭСти куруу долбоору мамлекеттик жеке өнөктөштүк ыкмасы менен ишке ашырылып жатат. Долбоордун болжолдуу инвестициялык суммасы 27 миллион доллар. Курулуш иштерин 2027-жылдын 1-кварталында бүткөрүү пландалууда. Белгилей кетсек, 2024-жылдын 9-апрелинде Папан суу сактагычына чакан ГЭСти куруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин алдындагы чакан ГЭС акционердик коому менен гидроэнергетика курулуш боюнча биргелешкен Кыргыз-Кытай коому жоопкерчилиги чектелген коом ортосунда макулдашууга кол коюлган. ГЭСтин кубаттуулугу 25 мегаватт, жылына орточо 103 миллион киловатт саат электр энергия өндүрүлөт. Инвестициянын суммасы болсо 27 миллион доллар. Жаңы курулуучу ГЭСте акыркы технологияларды колдонуу менен заманбап жабдуулар орнотулат жана платинанын механикалык жабдуулары жаңыдан модернизацияланат. Папан суу сактагычында ГЭСти куруу бул биздин өлкөбүздөгү энергетика көз карандылыктан куткарууга багытталган стратегиялык дагы бир кадам. Азыр ошо 103 миллион киловатт электр энергиянын 1% пайдасыны чыккан электр энергия ушу жергиликтүү бийликке доход катары берилет. 103 миллион куб сууну биз Токтогул суу сактагычында экономдоп калабыз. Демек, кышында Кыргызстан боюнча дагы электр энергия өчпөсүнө мына сиздер менен биздер ага дагы бир себепкер болуп атабыз да. Аталган долбоор Кыргызстандын түштүк аймагынын энергетикалык тармагын чыңдоого жана анын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Муну менен бирге жаңы жумуш орундары түзүлүп, Папан айылын үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздайт. Канча жылдан бери суу мындайча айтканда агып эле кетип аткан талаачылыкка азыр биз ошол аккан сууну генератор аркылуу өткөрүп, электр энергия чыгарып, андан мындайча айтканда акча жасайбыз да. Ошону менен бул деген мындайча айтканда ушундай ГЭСтер биздин гидроэнергетикага 3%-тен 5%-ке чейин салымын кошот. Бул эми 196га жакын бизде чакан ГЭС курганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жылдан жылга азыркы убакта бизге мына бүгүнкү күндө ушул чакан ГЭСтер курулуп 250 миллион киловатт сааттын тегерегинде биздин генерацияга жардам берип атат. ГЭС. Бул ГЭС дагы биздин келечегибиз. Себеби суу бекер эле агып атат. Ток бекер эле чыгат. Биз келечекте алдын алып мына условияны түзүп койсок, ток бекер эле чыгып атат. Биз бекер эле токто колдонуп жата беребиз. Бизде ошол неме суу тосмобуз бар экен. Бүгүн чакан ГЭС курулганы турат капсула. Эми бунун деле бизге пайдасы, элибизге, журтубузга пайдасы тиймекчи. Свет боюнча бекер токту жөнөтсө элге да пайда болот, айыл өкмөтүбүзгө да пайда болот, чакан ишканаларга да пайда болот.
Белгилей кетсек, Чакан ГЭС курулуп жаткан Папан ирригациялык суу сактагычы Катар массивинин жанындагы Акбура дарыясынын өрөөнүндө Папан капчыгайынын эң кууш жеринде жайгашкан. Папан суу сактагычынын курулушу 1979 жылы башталып, 1985 жылы ишке киргизилген. Айымкан Исралы кызы Ибрахим Төлөбаев, Ала Тоо 24, Ош.